Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгін 2025-жылы чыгып, көпчүлүгүбүз жакшы көргөн тасма жаратуучу Джеки Чандын аткаруусунда көлөкөнү издөө аттуу тасманы көрөбүз. Шаарда эч кимге изин көрсөтпөгөн оорулар пайда болуп, тартип сакчылар аларды табыш үчүн атайын Джеки Чанды чакырышат. Анда эмесе бир мезгилде бардыгыбыздын сүймөнчүлүгүбүзгө ээ болгон Джеки Чан ооруларды таптыбы таппадыбы биргеликте көрөлү. Кытай өлкөсүнүн Макао аймагы жакында эле 10-региондогу номерди алган Альфардтын келе жаткандыгын көрөбүз. Ал жолдогу коопсуз шаардын камераларына түшүп кайда бара жаткандыгы белгилүү болуп, унаада келе жаткандар Азия банктын ичине кирип тоноо ишин жүргүзгөндүгү билинет. Бул убакта окуяга күбө болгон шаардагы камераларды башкарган коопсуз шаардын жумушчулары маалыматты тартип сакчыларга жеткирип, алар ар тараптан кара унааны кубалай башташат. Бул убакта банкты тоноп качкан адамдарга жардам берип жаткан бала дагы көз айнегин тагынып алып компьютеринин алдында отурган. Бирок каракчылардын аракети ишке ашпай, тартип сакчылар ар тараптан келип аны курчап калышты. Эң эле кызыгы, камерадан кара унаа көрүнгөндүгү менен чындыгында ал жерге келгендер эч кандай унааны көрө алышкан жок. Көрсө ууруларга качууга мүмкүнчүлүк түзүп берип жаткан хакер жасалма акылдын жардамы менен коопсуз шаардын камераларына унааны калп эле көрсөтүп коюптур. Бул окуядан көп өтпөй эле банктан эч кандай акча эмес, өтө бир бай адамга тиешелүү сыр сөздөр урдалгандыгы билинет. Көрсө ал бай адамдын $500 миллион криптовалютасы бар экен. Ошондуктан каракчылар көп өтпөй эле сыр сөздүн жардамы менен криптовалютаны өздөрүнө өткөрүүнүн аракетин көрүшүп, төртөө куралдарын көтөрүп алып криптовалютаны башкаруучу кеңсеге кирип барышып, алардын жетекчиси Фуланг сыртта олтуруп алып адамдарына маалымат бере баштайт. Көз айнекчен хакер Сиван дагы деле компьютеринде олтуруп алып өзүнүн көмөгүн көрсөтүп жаткан. Бир мезгилде ал жерге тартип сакчылар жетип келишип, каармандарыбыз иши бүткөндөн кийин качып жөнөшүп, Фуланг ал жактан байкатпай чыгып кетсе, төртөө келген тергөөчүлөрдүн алдынан чыгып калат. Ошондуктан ортодо мушташ башталып, каракчылардын дагы тергөөчүлөрдүн дагы күчтүү экендиги билинип, бирок алар тергөөчүлөрдүн бирин барымтага алышып, лифтке түшүп кетишти. Барымтада калган тергөөчү колдон келишинче каршылыгын көрсөтүп, каракчылар менен мушташууга аракет кылып, бирок төртөө төрт тараптан тергөөчүнү оңой эле жеңип, колуна кишен салып качып кетишет. Көрсө кылмышкерлер бардык жагдайга даярданышып парашют менен секирип, андан соң мейманканага кире качышса, Сиван аларды камерага көрсөтпөй, өзүнүн хакерлик ыкмалары менен тартип сакчылардын камераларын толугу менен өчүрүп салды. Бирок мейманканага кылмышкерлерди кубалап жүргөндөр бат эле жетип келишкен болчу. Уурулар мындай учурга дагы даяр болушуп, кийимдерин өтө ыкчамдуулук менен алмаштырып, аларга башчысы Фуланг жол көрсөтүп, бат эле көздөн кайын болушат. Бул убакта $500 миллион криптовалютасын жоготкон бай жини келип кыйкырынып жаткан болчу. Мындай акылдуулук менен иш алып барган кылмышкерлерди биринчи жолу көргөн тергөөчүлөр чогулуш өткөрүшүп, алардын башчысы келип тергөөчүлөрдү тилдеп, силер 4 жаш баланы кармай албай эмне болдуңар? Уят эмеспи, ушундай кантип болсун? Мен билбеймин кандай кыласыңар, кыскасы аларды кармагыла деп катуу буйругун берет. Анда тергөөчүлөр азыркы учурда эмгек өргөсүндө жүргөн Вонг тууралуу сүйлөшө башташты. Көрсө бир мезгилде тергөөчүлүк кызмат өтөп, өзүнүн ишин өтө мыкты билген кылмышкерлерди аеосуз биринин артынан бирин кармап, мушташтын чебери Вонг Дэжун деген тергөөчү болгон экен. Бирок ал азыр иштебей эмгек өргөсүндө жүргөндүктөн элдердин иттерин багуу менен алек болчу. Ал тергөөчүлөрдүн чакыруусун кабыл алып, дароо эле тартип сакчылардын кеңсесине барат. Бир мезгилде көпчүлүктүн кумирине айланган Джеки байке аябай эле карып калгандыгын ушул жерде байкайбыз. Бирок бөрү карыса дагы бир койлук алы бар дегендей, каарманыбыздын мурдагы такшалган чеберчилиги дагы деле жок болбоптур. Ал буга чейинки окуя болгон жердеги видео байкоодон калган тасмаларды карап отуруп эле кайсы бири кылмышкер экендигин аныктап, жада калса алардын башчысы Фулангды дагы байкап коет. Бирок кылмышкерлердин жетекчисинин жүзү так көрүнбөгөндүктөн анын ким экендигин аныктоо кыйынга туруп, ошол учурда каарманыбыз тергөөчүлөргө 80-жылдагы окуяны айтып бере баштады. Ал мезгилде Көлөкө деген бир жашыруун тыңчы пайда болгон экен. Ал эч ким жасай албаган иштерди жасап, эч ким кире албаган жактарга кирип, өзүнүн артынан эч кандай из калтырбай 8 банкты тоногондугу билинет. Бирок ал Көлөкө тууралуу 99-жылы маалымат жок болуп, ал адамдын ким экендиги билинбей эле калып кетет. Каарманыбыз тергөөчүлөргө ой салып, сыягы бул ошол Көлөкө болушу мүмкүн деп айтат. Ошондуктан эми алардын максаты Көлөкөнү кармаш үчүн башынан уюм түзүш керек эле. Ошол убакта кеңседе тартип сакчылар машыгып жаткан жерден кичинекей Гого деген кызды көрөбүз. Ал өзү кичинекей экендигине карабай, чоң каршылаштарын деле оңой эле жыгып, кээде өзүнүн ачуусун кармай албай атаандаштарынын колун кайрып жиберчү. Муну байкаган Вонг аны сөзгө тартып, Гого менен таанышып олтуруп калды. Көрсө бул кыз каарманыбыз менен бир кезде чогуу иштеп, бирок каза болгон шеригинин кызы экен. Ошондуктан ал Гогону көргөндүгүнө кубанып, сени акыркы жолу кичинекей кезинде көрдүм эле деп айтат. Мындан соң буга чейин сөз болгон уюм түзүлө баштап, Вонг аларга жетекчилик кылып, күчтүү көрүнгөн сыртынан тартип сакчы экендиги билингендерди дароо катардан чыгарып, кылмышкерлер аларды көрүп тартип сакчы экендигин түшүнө албагандарды калтырат. Анткени каарманыбыз кылмышкерлердин өтө мыкты байкоочу экендигин билип, аларды кармаш үчүн адаттан сырткары жолго барыш керек экендигин толук эле түшүнүп турган. Ошондуктан түзгөн тайпасын өз алдынча машыктырып, аларга тапшырмасын берип,
ар кандай кийимдерди кийгизип көчөгө чыгарып байкоо ишин баштайт. Катарга кошулган Гогону болсо каарманыбыз өзүнүн жанына алып алды. Бул убакта Фуланг баш болгон кылмышкерлер жаңы жасай турган оорлукту мерчендеп жатышкан. Көрсө бир мезгилде Көлөкө деген кайманаатка ээ болгон Фуланг бул балдарды жетимдер үйүнөн таанып, аларга ар дайым тамак аш алып барып берип, жакшы мамиле кылып атасындай эле болуп калыптыр. Ошондуктан бул балдар Фулангдын сөзүнөн чыкпай ар дайым анын айтканын гана жасап жүрүшчү. День 12. День 15. Бул убакта Вонг баш болгон тартип сакчылар көчөдө кылмышкерлерди аңдып жүргөндүгүнө 15 күн өтөт. Бул убакта тартип сакчылар зеригип эмне кылышын билбей Гогонун жини дагы келе баштады. Ошол убакта Ван Гогонун атасынын өлгөндүгү тууралуу айтып берип, биз сенин атаң менен баңгиза саткандарды 8 ай ушинтип күзөткөнбүз. Бирок көчөдөгү болуп жаткан башка окуяга алаксып кетип тартип сакчы экендигибиз билинип калып, кылмышкерлер менен атышып кетип атаңа ок тийип калган. Мен силерди эмне үчүн тандадым, анткени таанымал эмессиңер. Биз издеп жаткан кылмышкерлер бир көргөн адамды эч качан унутпайт. Ошондуктан ашыкча кыймыл кылбай, буйрукту так аткаргыла деп жаткан мезгилде эле көчөдөн Фулангды байкашат. Бирок каармандарыбыз көчөдө көргөн адам так кылмышкерби же ал эмеспи аныктоонун ишин башташты. Алар күмөндүү адам жер-жемиш саткан базарда жүргөндүгүн көрүшүп, каарманыбыздын кол астындагы тартип сакчылар ал жака чогулуп, Вонг Гогого дагы байланыша турган аппаратты берип дароо жөнөтөт. Каарманыбыз унаада олтуруп алып аларга буйрук берип жакындабагыла деп айтып, кылмышкердин акылдуу экендигин түшүнүп көрүүгө аракет кыла беришти. Бирок алар күмөндүү адамга такыр эле жакындай алышпай, бир мезгилде Гогонун оюна бир нерсе келип, ал адам өтүп бара жаткан мезгилде жерден бир бале издемиш болуп, жүзү жердеги сууга чагылып кылмышкер экендиги билинет. Ошондуктан каармандарыбыз Фулангдын артынан аңдышып, анын батири кайда экендигин билүүнүн аракетин көрүшүп, Гого кулак чыңгасын салып алып анын артынан жөнөдү. Бирок бул убакта Вонг дагы Гогонун артынан барбаса болбойт экендигин түшүнүп дароо жөнөйт. Анткени лифттин жанына келип калган кылмышкер Гогону байкап буга чейин көргөндүгүн эстеп, лифтке түшкөн мезгилде дароо эле бычагын алып кирсе, ал жерге Вонг дагы келип калат. Ал калп эле Гогонун атасы болмуш болуп аны урушуп, колундагы алмасын чирик алма алып алыпмын деп алдап жанындагы кылмышкердин бетин сүрөткө түшүрүп, андан соң лифттен чыгып кылмышкер артыбыздан аңдып турушу мүмкүн деп көз айнегиндеги темирлерди колдонуп, бөтөн бирөөнүн үйүнүн эшигин ачып эле кирип кетишет. Бул убакта Фуланг өзүнүн батирине жөнөп, ал 802 батирде жашагандыгы билинди. Сень живет в апартаментах Ченнинг, блок С, дом 1, квартира 802. Каармандарыбыз кылмышкердин үйүн билгенден кийин аны өтө кылдаттык менен аңдый башташып, жада калса анын таштандысында калып кетишип кандайдыр бир маалымат издей беришет. Бирок каармандарыбызда ал адамды камакка алыш үчүн эч кандай далил жок болчу. Ошондуктан биз аткаруубузду улантышыбыз керек деп, Вонг атасы болсо Гого кызы болуп, алар буга чейин кирип кеткен белгисиз үйдүн кожойкесине акча берип, ал үйдү ижарага алышып, ал жерде жашамыш болуп, жер-жемиш алганы барып кылмышкер менен жакындан таанышышат. Ал эле эмес, каармандарыбыз кылмышкерди үйүнө чакырып, аны коноктошуп, балыктан кууруп жеп, кызылынан ичип, чыныгы кошуналардай эле сүйлөшүп отуруп калышат. Гого учурдан пайдаланып, уюлдук аппараттын кылмышкердин уюлдук аппараттын жанына коюп болгон маалыматтарды өздөрүнө алышып, бир мезгилде Фулангды узатышып, Гого дагы ал жерден кетет. Ошол учурда эле Вонг үйүндө жалгыз калып, эшиги тыкылдады. Анда каарманыбыз Гого келген окшойт деп эле ача койсо, буга чейинки кылмышкер балдардын бирөөсү келип, тапанчасы менен каарманыбызга кол салып өлтүрүүгө аракет кыла баштайт. Бирок Вонг аарыгандыгы менен дагы деле мушташуудагы тажрыйбасы бар экен. Ал кылмышкерге катуу каршылыгын көрсөтүп, бир мезгилде ал жака тартип сакчылар чуркап, аны түшүнгөн кылмышкер дароо ал жактан качып чыгып кеткенге жетишти. Бул убакта Фулангды байкап олтурган тартип сакчылар ал тараптан эч кандай кыймыл болбогондугун көрүшүп, Вонгко ким кол салгандыгын такыр эле түшүнбөй калышты. Көрсө Фулангдын кол астындагы балдардын бири хаккер Сиван өзүнчө бөлүнүүнү каалап, Фулангды жок кылууну көздөп өзүнчө иш-чара жүргүзө баштаптыр. Ошондуктан ал атайын жалданма жоокерлерди таап, аларга акча сунуштап, тартип сакчылардын кеңсесине кол салдырып, чекеден мылтык менен өлтүртө баштайт. Ал эле эмес, Фулангга дагы адамдарды жөнөтүп, аны дагы жок кылуу иш-чарасын баштады. Мочите его! Бирок Фуланг бычак менен өзүн өтө мыкты деңгээлде коргой алат экен. Ал келгендерге өтө катуу каршылыгын көрсөтүп, биринин артынан бирине бычагын сайып, келгендердин саны көп болгондугуна карабай эле жеңиле башташат. Бул мушташты видео байкоодон Сиван карап олтурган. Бир мезгилде Фулангга каршы чыккандардын бирөөсү дагы калбай, Фуланг өзү эле тирүү калып, ал жерде Фуланг менен мушташуу үчүн өзүнүн эле балдарынын бири Симен пайда болот. Симен окуяны карап олтурган Сивандын бир тууганы болчу. Муну көргөн Фуланг ызаланып, өзүмүн балдарым өзүмө каршы чыктыбы деп жини келип, бир катар кыйкырып алып, бирок Симен кол сала баштагандыктан мушташа баштады. Экөө бычакташып бир топко чейин алышып, бирок Фулангдын өтө эле күчтүү экендигин билебиз. Анткени ал бычак тийип жаракат алгандыгына карабай эле Сименге катуу каршылыгын көрсөтүп, акырында аны деле жеңип бычагын сайып ошол жерде өлтүрөт. Это он. Достаньте его. Он наша цель.
Бул убакта тартип сакчылардын кеңсесине кол салган жалданма жоокерлер Вонгду өлтүрүүнүн аракетин көрүшүп, Вонг менен Гого аларга колдорунан келишинче каршылыгын көрсөтүп, атайын багыттагы жоокерлер чакырылып, алар келгичеңде атышуу өтө катуу уланып жатты. Жалданма жоокерлердин арасындагы кыз менен Гого мушташып, аны бат эле жок кылып, Вонгдагы болгон аракети менен келгендерге каршылыгын көрсөтүп, алардын башчысы менен мушташа баштап, Вонгдун дагы аракетинен майнап чыгып, башчысын жок кылган учурда ал жерге атайын багыттагы жоокерлер келип, башкалардын бардыгын жок кылышат. Бул убакта Фуланг жайгашкан имаратта жарылуу болуп, бирок ал жарылуудан кийин аман калып, ал жерге жетип келген тергөөчүлөр Фулангды дароо колго түшүрүшөт. Бул убакта Фулангдын балдары өздөрүнүн мерчебин ишке ашырууга жөнөп кетишкен эле. Бул жолу Вонг менен Гого алардын изине түшүп, кайда барарын дароо эле билишип, мейманканалардын бирине токтогон мезгилде жетип барышат. Каармандарыбызды көргөн кылмышкер балдар ар тарапка качып жөнөшүп, Вонг алардын артынан кубалап, бир мезгилде арасынан экөө Вонгдун алдынан чыгып каршылык көрсөтө башташты. Колго түшкөн Фулангды бул убакта тергөөчүлөр унаа менен алып келе жатышкан эле. Ал бир мезгилде күчүн топтоп эс алгандан кийин унаада аларга каршылыгын көрсөтө баштап, ал жердегилерди оңой эле эсинен кетирип, ачкычты алып колундагы кишендерди чечип, эч кандай кыйынчылыгы жок эле тергөөчүлөрдөн качып кеткенге жетишти. Вонг болсо эки кылмышкерге алы жетпестигин түшүнүп, аларды темир менен сабап, Гого башка кылмышкерлерди карап, бирок эч бирин таппай коет. Бир заматта буга чейин тергөөчүлөрдөн качып кеткен Фуланг ал жерге жетип келип, аны өлтүрүүгө аракет кылган Сиванды бычагы менен сайгалап, ошол жерде өлтүрүп, өзүң жасаган иштин акыбетин өзүң тарт деп аны таштап кетип калды. Бул убакта Фулангдын жардамы жок, мыктылап жашын албаган кылмышкер балдардын бардыгы кармалып колго түшүшөт. Бирок каармандарыбыз Фулангды колдон чыгарып, эми аны такыр таба алышпай, арадан бир нече убакыт өтүп, көлөкө каймана аты бар Фулангдан такыр эле кабар чыкпай калат. Ошол учурда Вонг Гогого өзүнүн оюн салды. Көлөкө мага окшогон эски адам, демек ал дагы компьютерди такыр түшүнбөйт. Анан дагы ал өзүнө көмөк көрсөткөн балдарынан айрылды. Демек ал буга чейин уурдаган криптовалютасын чыгарып акчага айландыра албайт. Анын бир гана жолу бар, ал криптовалютаны кайрадан ээсине сатышы мүмкүн. Биз аны ушул жолду колдонуп кармасак болот десе, бул ойлор Гогого аябай эле жагат. Ошондуктан алар ушул күндөн баштап криптовалютасын уурдаткан байдын үйүн аңдый башташат. Бир күнү бай кыймылга келип, эсебиндеги акчаларын чыгара баштап, чындап эле Вонг айткандай буга чейин кылмышкер ага байланышка чыгып, 10 миллион доллар берсең криптовалютаңды кайтарып берем деп айтыптыр. Бул маалыматты билген каармандарыбыз бай адамдан кылмышкер менен кайда жолуга тургандыгын билишип, эң биринчи эле ал жака Гого барып көлөкөнү аңдый баштады. Бирок көлөкө аны дароо эле байкап калып, мойнуна мыкчып эле уктатып салды. Бул убакта сыртта жүргөн Вонг ал жака кирип келип, көлөкө менен мушташа баштап, ал бычагын алып катуу каршылык көрсөтүп, эки каарманыбыздын ортосунда аеосуз мушташ башталат. Алар мушташканча эле ашкананын ар тарабын талкалап, бири-бирине зыяндарды жеткирип, бир топ убакыт өткөндөн кийин экөө тең жаракат алып кыйнала башташты. Бул убакта эсинен кеткен Гого ойгонуп, көлөкө каарманыбызга үстөмдүк кылып жаткандыгын көрүп, Вонгдун мойнуна бычак сайып, көлөкө ал жерден качып кетип калат. Вонг Гогого буйругун берип, мага кабатыр албагының, анын артынан жеткиниң. Башкаларды дагы чакыр деп ал жерге тартип сакчылар тез эле жетип келишип, көлөкө дагы жаракат алгандыктан көпкө деле качып бара алган жок. Аны буга чейин Вонг даярдаган тайпа бат эле курчай башташат. Бул убакта дарыгерлер келип, каарманыбызды дагы аман алып калышып, ал унаа менен жетип барса, кылмышкер эч жака кача албай курчоодо калыптыр. Бирок ал ошондо дагы бычагын алып чыгып, Гогого каршылык көрсөтүүгө аракет кылып, бирок бул жолу жыйынтык чыкпай, колуна кишен салынып, ал жерден алып кетишет. Ошентип Вонгдун аракетинин үстүндө эч ким кармай албаган кылмышкер дагы колго түштү окшойт. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса, мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, кандай учур болбосун бири-бирибизге жакшылык гана каалайлы.